Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда коомдук каналдын эфиринде «Мыйзам жана коом» программасы башталды. Жалпыңыздарга белгилүү болгондой, биздин бүгүнкү программабыздын негизги максаты жарандарыбызга укуктук жактан жардам көрсөтүп, юридикалык кеп-кеңештерди берүү болуп саналат. Анда эмесе, атайын студиябызга меймандарды чакырган элек, сиздерди студиябыздын меймандары менен тааныштырып өтөйүн. Юстиция министринин нотариат жана адвокатура башкармалыгынын башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Сейдалиева Марипа Эрмековна. Жана ошондой эле жактоочу, Кыргыз Республикасынын жактоочулар союзунун мүчөсү Байбачаева Чолпон Муктаровна. Студиябызга куш келипсиздер. Мыйзамды сактоо, мыйзамды сыйлоо ар бир адамдын, ар бир жараныбыздын милдети болуп эсептелет эмеспи? Мына ушул максатта жалпы жарандарыбызга өздөрүнүн укугун таанытуу максатында сиздердин Юстиция министрлиги менен биздин коомдук канал меморандумдун негизинде атайын «Мыйзам жана коом» программасын түзгөнбүз. Ушул боюнча Марипа Эрмековна, сиз кененирээк айтып берсеңиз. Рахмат. Эми биринчиден ушу улуттук телерадио компанияга эң биринчиден ошо жамаатына жалпы коллективде чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Анткени азыркы учурда ошо биздин коомубузда адамдын баягы юридикалык жактан сапатсыздыгы көп жактан байкалып атат да. Ошондуктан ушул меморандумду Юстиция министрлигинин баягы бирден бир функциясы болуп, ошо адам укуктарын коргоо, алардын кызыкчылыгын, эркиндигин коргоо болуп эсептелет. Ошон үчүн ушул меморандум түзүлгөн эле. Эми бул багытта бир телевидениядан ошондой бир түшүндүрүү, мыйзам талаптарын түшүндүрүү боюнча иш аракеттерди алып барууга багыттанып атабыз да. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин негизги темабыз мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдар тууралуу болмокчу. Ушул юридикалык жардам деген негизи өзү кандай? Ушул боюнча түшүндүрмө берип кетсеңиз. Эми биринчиден мамлекет кепилдеген юридикалык жардам бул жөнөкөй адамга мындай деп түшүнүшсө болот да, бул бекер юридикалык жардам. Ошол бекер юридикалык жардам алуу укуктары, ошол жардамды кимдер берет, кайдан алса, кандай учурларда алса болот, ошол мыйзам ошолордун баарын камтыган. Бул мыйзамдын алдында эң биринчиден концепция түзүлдү эле. Ошо жумуштук топ түзүлүп, концепция иштелип чыгып, ошонун негизинде мыйзамдын долбоору, анан эми ошо долбоор жогорку кеңешке киргизилип, 2009-жылы кабыл алынган. Ал эми күчүнө 2011 жылдын январынан баштап кирди. Эмне үчүн 2011 жылда баштап деген суроо да пайда болушу мүмкүн. Анткени 2010 жылы ошол мыйзамдын механизмдерин ишке ашыруу максатында пилоттук проект жүргүздүк эле. Бул жерден айтып кетишим керек, ошо пилоттук проектти жүргүзгөндө дагы мыйзамды ишке ашыруу иштери боюнча дагы бизге чоң жардамды ошо Сорос Кыргызстан фондусунун координаторлору дагы, директору дагы абдан чоң жардам берип, бизге ошо пилоттук проектти каржылоо иретинде техникаларды бөлүп беришти. Ошого мен дагы бир жолу ыраазычылык билгизет элем дагы. Эми бул мыйзам эң негизинен айтып кетиш керек, бул мыйзамда ошо кылмыш иштери боюнча аракеттер камтылган. Ал эми жарандык же болбосо административдик иштер боюнча дагы эми иштер башталып атат. Ошол иштер боюнча дагы мыйзам долбоору иштелип чыгат. Мыйзамда көрсөтүлгөндөй, бул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам эң биринчиден ошол биздин жакыр адамдарга, ошол каражаты аз адамдарга. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биздин эң негизги мыйзамыбыз Конституциянын 40-беренесине ылайык ошо ар бир жаранга квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлгөндө, эгерде ошол адвокаттын ишин каржылоого каражаты жок болсо, анда бул мындай жардам мамлекет эсебинен болот. Бул мамлекет эсебинен мына быйылкы жылы ар бир жылга бюджет каралып, быйылкы жылга 9 миллион сом каралган. Ошонун негизинде бул системага кайсы органдар кирет? Эң биринчиден бул президенттин алдында улуттук кеңеш түзүлгөн, ошо мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча. Экинчи аткаруу органы болуп Юстиция министрлиги дайындалган. Андан кийин баардык иштер ошо адвокаттардын коомдук бирикмеси менен сөзсүз түрдө жүргүзүлөт. Юстиция министрлиги бул иштерди координация кылат. Ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардамга кандай биримдик укуктук нормативдик актылар керек, ошонун баардыгын иштеп чыгат.
улуттук кеңеш менен байланышты кыста болот, ошолордун макулдугу болот. Анан эң негизгиси ушул мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча ким иштеш керек, кандай иштеш керек, ошонун баардыгы адвокаттар тандалып алынат. Ошо адвокаттар тандалып, атайын мамлекеттик реестр жүргүзөт министрлик. Рахмат. Ушул сиздин сөзүңүздү улай эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардамга кимдер муктаж, аны кайсыл жактан алыш керек, кайсыл жакка кайрылыш керек, бул боюнча атайын сюжет даярдаганбыз. Ошол сюжетке көңүлүңүздөрдү буралы дагы, андан кийин маегибизди уланталы. Мураттын жээни уюлдук телефону уурдаган деген шек менен Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын оперативдик кызматкерлери тарабынан кармалган. Бирок кармалган жигиттин атасы дагы, апасы дагы жок, жетим экендиги белгилүү болот. Мындай иштен куткарып калуу максатында келген анын бир туугандарына ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды алууну сунушташат. Тактап айтканда, аны коргоого ала турган жактоочу тууралуу маалымат беришет. Бул жерден аны жактоого бир туугандар эмес, мамлекет тарабынан жардам көрсөтүүлөрү айтылган. Мен жээним телефон аркылуу, телефон иши боюнча милицияга түшүп калыптыр, Октябрьский районунан. Анан аяктан чалышты. Аяктан чалган боюнча эле биз келип, анан эмне кыларыбызды билбей атсак, анан следователь телефон номерин берди, координатор аркылуу адвокат чакырды, мамлекеттик адвокатты. Ал адвокат келди, кагаздардын, делолорун алып, ошо делолор боюнча иш жүргүзүп баштады. Анан ал жерден сотко алып барып эле жээним жашы жете элек болчу, 15-16 жаштагы бала. Анан аны апарып под подпиской не выезде деп кой берди. Ошо бойдон эле анан сотко келип аттык. Адвокат чуркап атты, иштерди бүтүрүп атты. Соттон келип, соттон тиги адвокат делонун баары ошодо болчу, ошол актап жанагы чыгарды. Мамлекет кепилдеген юридикалык жардам кылмыш ишине шектүүлөргө, кармалгандарга, күнөөлөнүп жаткан тараптарга жана ошондой эле соттолгон жарандарга карата тергөө учурунда ар кандай стадияларда көрсөтүлөт. Эми бизге шектүү адамдар түшкөндө бизде мамлекеттик кепилдик юридикалык эме бар, оказание помощи деген немебиз бар. Алар менен бизде тыкыз байланыштабыз. Өзүбүздүн графигибиз бар, телефондору бар. Алардан сурасак бизге ушундай жактоочуларды камсыз кылып беришет. Ар бир айдын башында координатордун тарабынан дежурство түзүлөт, жактоочулардын дежурствосу түзүлөт. Тергөөчү жактоочунун номеринде чалган маалда биз тергөө координаторго ушундай вызов түштү деп телефондон билдиребиз. Андан биз роводого күндү түндү карабай биз роводого жөнөйбүз. Роводого келген маалда следователь менен байланышып, өзүбүздүн подзащитныйыбыз менен сүйлөшүп, ошол жерден заявление, арыз, координатордун атына арыз алабыз. Ал эми кылмышка шектүү делип кармалган жаранга алгачкылардан болуп ички иштер бөлүмчөлөрү маалымат бериш керек. Тактап айтканда, кармалган жаранга аны коргоо үчүн бекер жактоочуну тергөөчү сунуш кылат. Ал эми кармалган жаран макулдугун берсе, тергөөчү жактоочуну чакырып берет. Мына өзүңөр көргөндөй биз координатордун иши өзү ушул арыз берүүчү жана тергөөчү органдардын жана адвокаттын арасындагы байланышты камсыз кылып турат. Мына өзүңөр көргөндөй азыр Ленинский РОВДден тергөөчү телефон чалып, мына задержанный бар, кармалган киши бар, ага адвокат керек деп, жактоочу керек деп чалып атат. Координаттын максаты ушул өз убагында адвокатты ошол кармаган киши, жаран кармалган жерге, мисалы үчүн азыркы чалган боюнча Ленинский РОВДден тергөөчү кармалган жерине биздин адвокатты камсыз кылып берүү максатында эметебиз да. График боюнча мынакей адвокатка чалып, алло, Жылдыз Темирова. Ленинский РОВДго следователь Нарбаевага келип кармалган киши боюнча азыр 1 сааттын ичинде 5-кабинет. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги тарабынан белгиленген координаторлор шектүү катары кармалып жаткан адамдын иштерин толугу менен өзүнүн көзөмөлүнө алып жана башка тийиштүү мамлекеттик мекемелерден кошумча документтерди сураган укуктуу. Ошону менен катар эле ошол адамга мамлекет кепилдеген юридикалык жардам керекпи, ошону аныктайт. Мына ушундай көрсөтүлгөн мамлекет кепилдеген юридикалык жардамдын аркасында Мураттын жээни күнөөлөнгөн кылмышынан акталып чыккан жана ыраазы. Жанагы адвокат жалдаганга деле андай деле тыйыны жок болчу, өзү жаш бала, жетим бала болчу, кичинекей. Анан ошол
Мамлекетке рахмат дейм. Дагы бирөөлөр иш болсо ошол жака кайрылышсын дейм, не демек элем башка. Өзүңүздөр көргөндөй, мына сюжетте кандай кайрылыш керек, ошол жол-жоболор көрсөтүлүп кетти да. Чолпон Муктар мына. Жогоруда биз мамлекет кепилдеген жардамды алуу жөнүндө сюжетти көрдүк. Деги эле мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды баардык эле жарандар ала алышабы? Мен өзүм сиздин сурооңузга мындай жооп менен баштайын дегем да. Кыргыз Республикасы Конституциясынын 40-беренесинин 4-бөлүгүндө көрсөтүлгөндөй, бардык жарандар квалификация юридикалык жардам алган укугу бар. Бирок ошол эле жерде көрсөтүлүп турат, мыйзамда көрсөтүлгөн учурларда юридикалык жардамды мамлекеттин эсебинен жүргүзүлөт депчи. Мен бул жерде сиздин жооңузга андан ары бизде ушул мыйзам кабыл алынган мамлекет кепилдик юридикалык жардам жөнүндө. Ошонун 2-главасынын 6 жана 7 статьясында ушу ким алган укугу бар экен тизмеси бар да. Ошо тизмеге боюнча биздин жарандарга айтып кетсем, ким укугу бар ушу мамлекеттин эсебинен юридикалык квалификациялык жардам алгангачы жактоочулардан. Ал жашы 18ге жашы толо элек бала. Сиздин сурооңузга кандай документтерди тиркеш керек, ушул юридикалык жардам мунун дагы бир эмеси бар. Ошону айта кетсем, 18 жашка толо элек баланын эми күбөлүгү жана паспорту болот да, ошонун негизинде. Анан биринчи, экинчи топтогу майып адамдар кирет. Булардын дагы өзүнүн документтери бар да. Бул жерде эч кандай тоскоолдук деле болбойт. Жана сүйлөө, угуу, көрүү функциялары олуттуу бузулган жана психикалык оорулардан жапа чеккен адамдарда укугу бар. Андан ары өзгөчө оор кылмыш кылды деп айыпталып жана шектелип жана айыпталып жаткан адамдардын укугу бар. Бул өтө өзгөчө оор кылмыш. Бул кандай документтер топтолуусу зарыл? Мына өйдөдө айткандай, күбөлүү 18 жашка толо элек болсо, күбөлүгү же паспорту, майыптыгы тууралуу дагы медициналык документтери бар да. Жанагындай кулак укпаса, жакшы сүйлөй албаса деген мунун баары оңой эле документ берилет жарандар. Ал эми болсо өзгөчө оор кылмыш жасады деп шектелген же айыпталып аткан адамдардын деле тергөөчүлөрдүн токтому бар. Мына соттолгон өкүмдөр болсо ошолордун негизинде көрсөтүлөт. Эң эле андан аркысы жана ишсиз жүргөн адамдар бул жумушка орноштуруу кызматында эсепте турбаган жумушсуздар. Мына биз практикада ушул жагынан көп проблема болот да. Биз өзүнүн баягы жардам көрсөтүп аткан адамдардан ушул боюнча тастыктоо документин ала албай кыйналабыз. Себеби биздин жарандар өзүнүн укугун билбей, эгер иштебесе ушул жумушка орноштуруу кызматына барышпайт. Барып эсепке турса жеңил болмок. Мына ушул жагына несин алып койсо биздин жарандар жумушка орношуу кызматына барып эсепке турушса, жеке эле мындай жаманчылыкта эмес, негизи эле адамга керектүү нерсе дейм. Андан ары мөөнөттүү кызматта аскер адамдары. Бул деле документ чогултуш кыйын эмес. Эң эле андан ары да 2 категорияда адамдар бар. Бул эң эле бизде кыйынчылыкты жаратат. Практикада жактоочу катары мен ошо документтерди чогултуп келип координаторго алып келип беришим керек да. Координатор андан ары дагы чечим чыгарыш керек. Ушу мындан ары көрсөтүп кеткенге, же болбосо эгер ушуларды алып келбей койсо, координатор биз бул ишти токтотууга туура келет да. Андан аркы 2 категория эң эле кыйын. Ал жылдык кирешесин ушул адамдар Кыргыз Республикасынын өкмөтү белгилеген минималдуу кирешенин деңгээлинен ашпаган Кыргыз Республикасынын жарандары укуктуу да. Бул эми орусча айтканда малый имущ деп коебуз го. Андан аркы эгер адамдын багуусунда кишилери бар адамдар, же болбосо үй бүлөдө жалгыз өзү багуучу болсо. Мында дагы биздин координатор чечим чыгараардын алдында үй бүлөнүн бир кишиге алганда орто жыйындысын кирешесин текшерип туруп анан чыгарат да. Ушул жерде кыйынчылыктар болот. Мен үчүн себеп дегенде алар социалдык защита жагына барып, алар дагы аз камсыз үй бүлө катары турушпайт да эсепкечи. Эгер ушундай болсо турса жакшы болмок. Ошондо координаторлор кандай көзөмөл иштерин жүргүзөт? Координатор көзөмөл жактоочулар тарабынанбы? Жактоочулардын иши боюнча болсо, бул документ чогултканга координатор 3 күнгө чейин жанагындай мамлекеттик органдарга, ушул налоговый болобу же соцфонд болобу, соцзащита ушул бүт органдарга жибериш керек да. Запрос менен ушундай адам турабы ушул жерде. Жакырады үй бүлө катары, же болбосо жанагындай жумушка орноштуу кызматында турабы эсепте деп. Анан 10 күн ичинде алар жооп бериш керек. Ошонун жообунан жарашы болот. Анан ошонун ортосунда жактоочу чуркап иштеш керек. Себеби бул адамдар жанагындай камакта, убактылуу камакта туруп болуп калышы мүмкүн да, кыйын. Ошон үчүн бул жактоочунун иши да ошол жерге алып келип бериш.
андай документтерди туугандарынын жардамы менен. Ушундай координациялар түзүлүп, координаторлор ошо жактоочулар менен кошо жанагы ушундай адам жашайбы, жашабайбы ошону анықтайбыз деп атпайбы? Ошо алыскы аймактарда кандай болуп калат? Биздин юстиция министрлигинде баягы аткаруу милдети жүктөлгөндөн кийин биздин ар бир аймакта координаторлор даярданган. Бул координаторлор ошо укук коргоо органдары менен жаран менен ортодо болгон бир байланыш деп айтсак болот да, байланыш түйүмү деп койсок болобу. Ошол координатор ар бир райондо адвокаттардын баягы тизмесин тактайт, координаторго иштерди бөлүштүрөт. Ошол убагында жактоочуну жаранга жибериш керек да, ошол милдет жүктөлгөн. Ал эми кандайча баягы контролго жүргүзөт, бул ар сайын статистикалык отчетторду кабыл алат. Ошол ар бир адвокаттын досьелерин текшерет. Анан минималдык стандарттар деп коебуз, ошол юстиция тарабынан ошол профессионалдык адвокаттар коому менен биргеликте биз усулдук колдомо чыгардык эле да. Ошондо баардык жазылган координатордун кызматы кандай, адвокат эмне кылыш керек, сот же болбосо тергөөчү, ошонун баардыгы ар бир адвокатка берилип, эми азыркы учурда биздин мамлекеттик реестрде 152 адвокат бар. Бул жерден айтып кетишим керек, бул иш жаңы болуп атат, бул мыйзам жаңы иштеп атат. Иштеп баштаганы ноябрь 2011 жылдын ноябрынан баштап иштеп келатат. Мен ойлойм ушу азыркы сиздердин баягы передачаңар аркылуу, өзүбүздүн иштерибиз аркылуу жарандарга да көбүрөөк жеткиребиз деген максаттабыз да. Мына ушул берилген кеңештер туурасында сиздер экрандан көрүп турган координаторлордун контакттарын көрүп турасыздар. Ушул көрсөтүлгөн контакттар аркылуу жардамдарды алсаңыздар болот. Чолпон Муктаровна, мына өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мамлекет кепилдеген жардамды көрсөтүүдө адвокаттын туура жана таза акыйкат иштеп берүүсүнө кандай кепилдиктер бар? Же ушул сиздерди көзөмөлдөөчү атайын көзөмөлдөөчү органдарыңар барбы? Бул жерден биринчи жактоочу болуп өзү иштейм деген адам ошол адамдарыбыз биздин жарандарыбызга укугун коргойм, ушуга юридикалык жардам берем деп иштеп келген жактоочу адам өзү эле акыйкат иштейт деп ойлойм. Себеби биздин жумуш абдан оор, өмүрүбүзгө, ден соолугубузга коркунуч келет, моралдык, психологик жактан да кыйынчылыктар бар. Жумуш абдан оор. Жактоочунун мен коллегаларым бардыгына эле мен бардыгы мыйзамда жазык процесстик кодекстин Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекстин 48-беренесинде көрсөтүлгөн укуктарын жана милдеттерин аткарышат деп ойлойм. Законго, биздин закондорго, мыйзамдарга каршы келбеген, уруксат берген далилдерди чогултуп, ошол өзүнүн соттолуучу айыпкер соттолуучуларга ошонун актай турган далилдерди чогултуп, же болбосо анын кылмыш жообуна тартканда жеңилдете турган жагдайлар таап иштешет деп ойлойм. А эми биз мамлекет кепилдеген юридикалык жардам көрсөтүп иштеп аткан жактоочулар жөнүндө айтып кетсем, бул жерде бизде көзөмөл бар, сөзсүз бар. Бул биринчиден Кыргыз Республикасынын юстиция министрлигинин алдында көзөмөлдө турабыз жана координатордун көзөмөлдө турабыз. Биз жөн эле иштебестен ишке киришерде биз сөзсүз атайын ордер менен иштейбиз жана чечим чыгарып берет бизге координатор. Ошонун негизинде ишке киришебиз да. Андан тышкары биз өзүбүздү жактап аткан адамыбыз менен мындай тыгыз байланышта болобуз. Себеби биз стратегиялык пландар түзөбүз. Кандай иштешим керек? Ошол өзүңдүн жактап аткан адам менен макулдашып иштейсиң. Кээде алды каршы болушу мүмкүн. Ушундай баягы өнчө бир творческий жумушту айтса болот да.
Андан ары биз ошол ишке киришкен убакыттан баштап болгон процессуалдык документтерди чогултуп, жана мыйзамда көрсөтүлгөн өзүнүн укуктарыбыз менен өтүнүчтөрдү киргизип, ага жооп алып, арыздарды киргизип, анын жообун алып, эгерге андан ары арызданыш керек болсо дагы арызданабыз. Ушундай досье чогултабыз. Ошол досьебизди координаторго айдын башында өткөн айдын отчетун беребиз. Ошондо эле көрүнүп турат, ошол жакта ушу активдүү иштеп атабы же кандай иштеп атат дейм, аны билип турат. Анан ошонун негизинде бизге үстүбүздөн көзөмөл жакшы күчтүү. Анан ойлойм, буюрса сапаттуу жана акыйкат эле жардам берилип атат. Мен өзүм практикамды айтсам, ыраазы болгон менин кардарларым бар. Мария Перметовна, ушул координаторлор көзөмөл жүргүзөт деп атат, министерство юстиция жүргүзөт деп атат. Ошо көзөмөлдү кандай жолдор менен жүргүзөсүздөр? Бул жерде көзөмөл десе, кээ бир адвокаттар түшүнүп калышы мүмкүн. Баягы адвокаттар биз эркин адамбыз, ошон үчүн юстиция министрлиги баягы биздин ишибизге кийлигишип атат деп. Жок, андай эмес. Бул жерде мамлекет каржылап аткандан кийин ошо мамлекеттин астына биз өзүбүз отчету беришибиз керек да. Ошол акча каяка кетти, эмне болду, канча жаранга жардам көрсөтүлдү. Бул жерде координатор болгону ошол адвокаттардын баягы кайсы убакта дежурствого чыгат, кайсы убакта кандай иштер берилет. Бир айына 10 иш гана өткөрүлүшү мүмкүн да. Но бирок ошол мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча иштеп аткан адамдар ошол эле иштер менен баягы токтолуп калбастан алар башка иштерди деле алышы мүмкүн. То есть баягы акча төлөп иштешleri мүмкүн. Бирок эң негизгиси ошол айына 10 иш болот. Анан координатордун милдети ошол адамдын баягы жакыр деп коебуз, ошол группага киреби же башка группага киреби ошону тактайт. Анан адвокаттар ай сайын отчет берип турат. Ошол отчетту биз баягы эмнеге отчет алабыз? Анткени бюджеттен акча алыш керек да. Ошол канча жаранга канча акча кетти, кийинки жылы кандай болот, азыркы жылы кандай болот, анализ жүргүзгөнгө да. Бирок адвокаттын ишмердүүлүгүнө кандай кылып атат, эмне болуп, каяка барып, эмне заявление берип атат, ходатайство берип атат, ал биздин ишибиз эмес да. Ал негизгиси ошол дагы бир айтып кетишим керек, ошол мыйзам бир гана кылмыш иштери боюнча каралып атат да. Анткени кээ бирде адамдар келип калат, өзгөчө жанагы жабырлануучулар келет, биз ушундай бекер жардам алат элек деп. Тилекке каршы андай мыйзамыбыз жок азырынча. Эми азыр дагы баштап атабыз ошол иштерди. Именно жарандык иш боюнча, административдик иштер боюнча иштер болот деп ойлойм. Чолпон Муктаровна, сиз эми жактоочу болуп көп эле убакыттан бери иштеп жатсаңыз керек. Ушул биздин программа жарыкка чыкканга чейин да, балким биздин программа эфирге чыккандан кийин көп жарандар ойлонуп ошол кайрылышы мүмкүн. Ошого чейин кандай жарандар кайрылышты? Кайрылуу болдубу сиздерге? Кайрылуу болуп, буга чейин мен өзүм жөнүндө айтып кетсем, Министерство юстиции менен Фонд Соростун биргелешкен пилотный проект жүргүзүлгөн 2010-жылы Бишкек шаарынын Свердлов районунда болгондо. Ошондо мен ушу проектте иштедим эле. Буга чейин азыр болсо 10 ноябрдан баштап, 2011ден баштап мына мыйзам иштеп баштадым, иштеп келатам. Кайрылуулар болуп атат. Проект убагында да абдан жакшы иштер жүргүзүлгөн менин коллегаларым тараптан. Көп адамдардын укугун жанагы коргоп биз жардам бергенбиз. Мен өзүм деле айтсам, жанагыда айтпайм, баардык эле жарандарым, кардарларым ыраазы эле болду. Эми 10-эмеден баштап айтсам болуп атат. Эң биринчи баштаганда эле Жогорку соттон башталды, биздин Кыргыз Республиканын Жогорку сотунан чакыруулар башталды. Мен өзүм 1-май райондугунда бекитилгендиктен бул жерде биздин 1-май райондук ички ишкер башкармалыгынын тергөөчүлөрү да жакшы башташты. Бизди дежурство кыз болот эмеспи, ошондо күнү түнү да чакырышып, тергөөнүн баарына катыштыртып, абдан мыйзамды жакшы ишке ашыртып келатат да. Мен ушул жерден ушу 1-май райондук 7-комдо иштедим, өзүмдө иштедим, ички ишкер башкармалыгынын өзүндө. Тергөөчүлөр жакшы иштеп атышат, чакырып атышат. Тергөөчүлөр чакырыш керек да. Арызды деген жанагындай шектүү деген адамдар, ошол адамдардын колуна түшкөндөн алар анан чакырып атат да. Координаторго чыгат, бизге чыгат.
бир кошумчалап кетсем бул жерде мындай да биздин жарандарыбыз түшүнүшү керек да, ар бир жаран ошол эми Кудай сактасын, бирок кармалган учурдан баштап биздин адвокаттар ошол жерде болуш керек да. Ошо мамлекет кепилдеген юридикалык жардам боюнча иштеп аткан адвокаттар кайсы адам кармалса, ошол адамдын юридикалык жардам бергенге кармалгандан баштап кайрылса болот. Бирок ошол адам кайрылыш керек да. Ошол адам кайрылат, тергөөчү кайрылат. Ошо эң негизгиси бул система, бул бир система болуп атат да. Баягы бардык органдар, юстиция министрлиги, тергөөчү органдары, соттор бардыгы биригип бир чогуу иштешибиз керек да, ошондо мыйзам жылат да. Эгерде баягы тергөөчүлөр мурунку иштегендердей эле баягы тааныш адвокаттар же болбосо өзүнүн жанындагы адвокаттарды чакырып эле кээ бир иштерге катыштырса, анда ишибиз жүрбөйт да. Азыркы учурда мына жумуштук топ иштеп атат өкмөттүн астында. Жана жаза кылмыш кодексине, процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү биз бердик да. Ошолор кабыл алынып калса, ошол адвокаттар жалаң гана ошол реестрде турган адвокаттарды чакырыш керек да, тергөөчүлөр. Эгерде ошол бардыгыбыз жапа-тырмак чогуу иштесек, сот органдары, тергөө органдары, биз адвокаттар бардыгы чогуу иштешсе, мыйзамдын жылышы болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу меймандар, эртеден бери сюжеттерди көрдүк, даярдалган, өзүңүздөр кеп кеңешиңиздерди берип атасыздар. Бир 30 секундадан эркин сөз бергим келип атат ошол. Сиздер жалпы жарандарга кандай кайрылууңуздар бар? Сизден баштасак. Рахмат. Эми урматтуу жарандарга мен мындай телекөрүүчүлөргө мындай бир кеңеш берет элем да. Азыркы учурда тилекке каршы ошол укуктук сабатсыздык менен абдан көп биз кездешип атабыз да. Өзгөчө юстиция министрлигине жарандардан келген ар кандай арыз муундар келип атат. Ошол тиги маселени билбей калыптырмын, бул маселени билбей калыптырмын деген. Ошондуктан көбүрөөк мына ошо пропаганда иштерин дагы көп жүргүзүп атабыз. Анан урматтуу телекөрүүчүлөргө айтар элем, ошо эң биринчиден өзүңөрдүн укугуңарды, өзүңөрдүн укуктук эркиндигиңерди биле жүрсөңүздөр, жашооңуздар дагы жакшы болот деп. Биздин Кыргыз Республикасынын жарандарына ошо өзүнүн укугун билип жүрсө, ушундай проекттер аркылуу, телевидениянын передачалары аркылуу билип жүрсө, эгер ушундай бир жамандык, кырсыктарга туш келип калса, сөзсүз эле тергөөчүгө өзүнүн укугу негизинде жактоочу сурап кайрылышса, коркпостончу. Жана ошондой эле координаторго телефон чалып бериңиз, дежурный адвокатка телефон чалып бериңиз деп суранышса, ушул эле топко киреби, кирбейби, негизи жактоочу алган укукту да сураш керек да, бирдей өзүнүн укугу ал. Анан мен жактоочу катары ошо көп эле адамдарга жардам берип жүргөндөн кийин ошол адамдардын өзүнүн кыйналганын көрөм, үй бүлөсүндөгү жаман жүрөгү ооруган проблемаларды көрөм, ушундайлар аз болсо дейм да. Ошондуктан биз туура жол менен жашасак, мыйзам бузбай, мыйзамдуу жол менен ууру кылбай, жана жаш балдар көп барат, ушундай кылмыштар көп барып атат, ошолорду азайтып, ак эмгеги менен жашаса дейм да. Негизи биздин мамлекетте кылмыштуулук азайса деген ойдомун. Чоң рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин нотариат жана адвокатура башкармалыгынын башчысы, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген юристи Сейдалиева Марипа Эрмековна жана ошондой эле жактоочу Кыргыз Республикасынын Жактоочулар союзунун мүчөсү Байбачаева Чолпон Мухтаровналар болду. Сиздерге чоң рахмат студиябызга келип, жалпы жарандарыбызга өзүңүздөрдүн кеп кеңешиңиздерди бергениңиздер үчүн. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен Мыйзам жана коом программасынын бүгүнкү көрсөтүүсүн аягына чыгабыз. Биздин дарек Бишкек шаары Жаш гвардия бульвары 59 Мыйзам жана коом программасына кайрылсаңыздар болот. Ошондой эле толук маалыматты Юстиция министрлигинин атайын сайтынан алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.